Bilesizler, Иисус дейт христианствода. İsa aleyhissalam ошондой болуп bir айылды кыдырып кетип баратканда, аябай гүлдөп, жүзүмдөрү төгүлүп, алма бактары төгүлүп, гүлдөп турган bir айылдан өтүп кеткен экен. Bilesizler sizler, alamdагы дүйнөдөгү эң кедей адам бул İsa aleyhissalam. Kedeylerden atынан birinci beyişke girişi dağı uşul İsa aleyhissalam. Kedeyler түшкө чейин кирет дейт, байлар түштөн кийин кирет дейт. Түштөн кийин түш менен ортосунда, түштөн кийин ортосу канча десе, ар кандай айтылышат, алымдар ар кандай айтат. Биздин санак менен санаганда 50 000 жылга чейин дейт. Эсептегиле. Kedeyler birinci кирет экен. Себеп дал ошол сиз айтып аткан kedeyler Аллахтын сүйгөн инсандары болот экен. Аларга ошол сыноолорду берет экен. Ошол кедейлерге бир аз тыйындан кысып коет экен, ар кандай азгырыктарга азгырылбастан бейишке татыктуу болсун деп. Байларга ушундай байлыкты берип коет экен, ошол байлыгына чиренип, тозокко татыктуу болсун деп ушундай кылып сынайт экен. Байларга эч качан көз артпагыла. Алардын азабы бул дүйнөдө да, ал дүйнөдө да бар. Түндө сиз сыяктуу болуп уктай албайт, акыретте сиз сыяктуу болуп рахатка бата албайт. Аллах ушунан сактасын. Келиңиздер ушуга чыдайлы. Мына ошол İsa aleyhissalam кетип баратканда бата берип кетиптир. 2 жылдан кийин кайра артка келип, ошол айылдан өтүп баратса, бүтүндөй чаң тозуган, бактарактар куураган, элдин маанайы чөгүңкү, эч кимге мындай бир жакшы сөз айтканга көңүлү жок. Ошондо бирөө сураптыр. Я Аллахтын элчиси. 2 жыл башта өтүп кетип баратканымда ушундай гүлдөп турган баг элек. 2 жылда жерибиз ушундай болуп куну качты. Эмне үчүн ушундай болду десе, İsa aleyhissalam айткан экен. Айылыңарга бирөө жаңы келип кошулдубу деп. Десе, ооба бирөө жаңы көчүп келген. Ким? Тик айылдын четиндеги турган ошол үй, ошол бейнамаз экен. Ошонун бир инсандын бейнамаздыгынан бүтүндөй айыл ошондой болуп дарактар куурап кыйынчылыкка калган экен. Эми биздин Кыргызстанды алып көрүңүздөр. Kança kişi aram tamak jеп атат. Kança kişi aldap jеп атат. Kança kişi zökürdük menen biröөнүн bir нерсесин тартып алып жеп атат. Kança жетим, kança жесир күндө ыйлап атат. Караңыздарчы. Анан ушундай өлкөгө байлык келеби. Аксакал, кантип байыбыз анан биз. Экинчисин жазып атабыз биз, мыйзам деп. Биз ошол жегендердин колун кыркабыз деп баратабыз. Баары коркутуп атпайбы? Мадумаров келсе ушундай бир камчы менен башкарат экен деп. Карапайым калкка мейир төгүлүш керек дагы. Баяк алдым жуттумдарга камчы эмес, башына кылыч ойнош керек алардын үстүнө. Мына ошондой өлкө болот. Сиздерди коркутуп, Мадумаров өтө каардуу, бул келсе кыйын болуп калат дегендер, ошол көпөстөр. Элдин башын айландырып, тыйын берип, баякы фейк дегендер чыкты. Азыр өкмөт башкарып атам, өлкө башкарып атам деген азаматтардын туугандары 30-дан 40-тан балдарды багып алып ошондой кылып, күндө кечинде акча берип атат, мандикерчилик кылып. Жаш жигиттер, кыздар билбейт, ошондой болуп мандикер болуп иштеп атат. Жалчы болуп иштеп атат, күнүнө иштеп атат. Мадумаровдун аркасынан 10 жалганды жазсаң, маскарлап күлсөң, 10 000 сом аласың күндө кечинде. 30 күндө 30 000 сом иштеп таап атат алар. Бирок ал жаштар билбей атат арам акчага иштеп атканын. Бир аксакал айтты, эртеден кечке чейин сенин күнөөңдү жууп атат деп. Амин, ошондой болгон болсун. Биз баарыбыз күнөөкөр кул пендебиз. Жууп турушсун ошолор, эртеден кечке чейин жууп турушсун. Менин колум тийбей атат өзүмдү өзүм жууганга. Эмнеге ошол байыган инсандар иш ордун ачпайт деп. Тойканаларды ким курат анда? Казинолорго даярданып отурушат азыр, акчасын баарын басып, катта уруксат берип берсе, ошо казинолорду мен биринчи салсам деп. Биздин Кыргыз касиеттүү жерибизде казинонун жыты да болбош керек. Биз ошон үчүн күрөшөбүз. Казино менен ойноп, канча балдар жан кыйганын билебиз биз Бишкекте. Канча балдар квартирасын алдырганын, канча үй бүлөнүн ажырашканын билебиз биз. Канча аялдар, жаш келиндер сыздап көчөдө калганын билебиз. Канча энелер ыйлап келгенин билебиз биз. Балам ошол казино деген балага кирип кетип, үйүбүздү ортого коюп алдырып ириптир деп канча эне какшап көчөдө жүрдү ыйлап.
Кайсы адал акчаны издеп атасың сен? Биз муну токтотобуз, Кудай кааласа. Эч кандай казино курулбайт.